Президент Бишкектин Чоң Арык айылындагы номер 1053 шайлоо участкасына жубайы Айгүл Жапарова менен келди. Өлкө башчы келер алдында көйгөй жаралып, урна бюллетендерди кабыл албай жатты, бирок бир аз убакыттан кийин мүчүлүштүк жоюлду. Добуш берүү процедурасы аяктагандан кийин Садыр Жапаров өлкө жарандарын парламенттик шайлоого активдүү катышуу менен атуулдук милдетин аткарууга чакырды. Ар бириңиздердин добушуңуздардан Кыргызстандын, анын ичинде өзүңүздөрдүн, балдарыңыздардын келечеги аныкталат деп кайрылды президент Садыр Жапаров өлкө жарандарына. Президент андан кийин жумушчу сапары менен Түркмөнстандын Ашхабад шаарына учуп кетти. Сапардын алкагында Садыр Жапаров экономикалык кызматташтык уюмунун 15-чи саммитине катышат. Кайра кечинде эле Бишкекке кайтып келмекчи. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн бизде жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо процесси жүрүп жатат. Ошондуктан биздин баардык жарандарыбызды шайлоо процессине активдүү катышып берүүңүздөрдү суранамын. Ар бириңиздердин берген добушуңуздардан Кыргызстандын, анын ичинде өзүңүздөрдүн, балдарыңыздардын келечеги аныкталат. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерден суранып кетемин, шайлоого келип активдүү катышып бериңиздер. Уважаемые кыргызстанцы, у нас сегодня идут выборы депутатов Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, поэтому я прошу всех наших граждан поактивнее участвовать на выборный процесс. От вашего голосования зависит будущее Кыргызстана и будущее наших детей. Еще раз прошу всех прийти на голосование.